Саламатсыздарбы достор, саламатсыздарбы менин YouTube каналымдын катталуучулары. Мен бүгүн силерге Швециядагы коронавирус пандемиясына байланыштуу карантиндик абал жөнүндө айтып берейин деп чечтим. 28 апрелге карата Швецияда 19621 адам ооруп, ал эми каза болгондордун саны 2274 адамга жетти. Айыккандар 1000-дин тегерегинде болуп атат. Ал эми дүйнөдө коронавирус жуктургандардын саны боюнча Швеция 22-чи орунду ээлейт. Швеция башка өлкөлөрдөн бул коронавирус учурунда айырмалана алды. Эмне себептен? Анткени дүйнө жүзүндө 1 ай дээрлик 1,5 айдан бери көптөгөн мамлекеттер жарандарын карантинге алышты. Бизнестер жабылды, ишканалар токтоду, коомдук транспорттор, айтор элдин кыймылдаган, элдер чогулган жерлердин бардыгы токтоп калды. Бардыгы карантинге алынды. Үйдө отурууга туура келди. Ал эми Швецияда андай чектөөлөр киргизилген жок. Швеция бардык тармакты ачык койду. Жарандарга болгону рекомендацияларды берди. Үйлөргө атайын почта аркылуу каттарды жөнөттү. Эл көп топтолгон жерге барбагыла, көп эгерде ооруп жаткан болсоңор үйүңөрдө болгула, жана башка ушундай. Жана ошондой эле үйүң колуңарды таза жуугула, үйүңөрдү таза кармагыла, өздүк гигиенаны сактагыла, адамдардын ортосундагы дистанция, 2 метрлик дистанцияны сактагыла деген сыяктуу рекомендацияларды берип атты. Ошону менен бирге жарандарга тандоо берди. Кааласаң иште, каалабасаң корксоң коронавирустан үйдө отур. Эгерде бизнестегилерге деле ошондой ачык иштегенге мүмкүнчүлүк берди. Бул жакта бардыгы, мисалы, мектептер бир күндө жабылган жок. Бала бакчалар, ооруканалар, китепканалар, кафе, ресторандар, чач тараштар, сулуулук салондору, айтору бардыгы, гүл саткан дүкөндөр бардыгы иштеп атты. Кийим саткан дүкөндөр, жана ошондой эле коомдук транспорттор 1 саатка 1 мүнөткө дагы токтогон жок. Автобустар, таксилер жана поезддер дайыма каттап жүрүп атты. Андан тышкары жарандардын өздөрүнүн унаалары менен көчөгө чыгууга, ары бери жүрүүгө эч кандай чектөө болгон жок. Болгону зарыл ишиңер болбосо конокко барбагыла, коомдук жайларда болбогула деген сыяктуу рекомендацияларды берди. Ал эми ошол жанагы элди көп топтоп аларга кызмат көрсөткөн бизнес ээлерине болсо 50 кишиден ашык бир жерге топтогонго болбойт деген рекомендация берди. Ошол эле парктарда, ошол эле кафе, ресторандарда 50дөн ашпашы керек деди. 51-чи кардар келе турган болсо киргизбейт. Жана ошондой эле дүкөндөрдө 2 метрлик аралыкты сактаган атайын чийимдерди жасап койду. Айтор ушул сыяктуу гана мындай коргоно турган чараларды көрдү. Ал эми бардык тармактар иштеп атты. Буну негизги себеби катары өкмөт жана өлкөнүн башкы санитардык дарыгери бул коронавирус пандемиясы дүйнөгө тездик менен тарап жатат. Биз мындан качып кутула албайбыз. Дүйнөнүн 70-80% бул оору менен оорушу мүмкүн деген прогноз бар. Ошондуктан биз балдарды 4-5 айлап үйдө кармай албайбыз. Жана ошондой эле жарандарды 4-5 айлап үйдө камап отура албайбыз. Ишканаларды токтотуп коюп, экономиканы мындай токтотуп салып катастрофага алып келе албайбыз. Жарандар баягы өзү тандоосун беришибиз керек. Жана ошондой эле экономика башка тармактар иштеп турушу керек деген өздөрүнүн пикирлерин айтышты. Ал эми мына 1 ай, 1,5 ай убакыт өтүп атат. Азыр дүйнөдөгү коронавирус көп аныкталды дейилген өлкөлөрдө эле ошол экономикасын кайра жандандырууну жана ошондой эле мектептерди, бала бакчаларды кайра ачуу жөнүндө сөз болуп атат. Ошол эле Европада Дания, Италия, Испания, ошол эле АКШда бул боюнча 1 айда жапты, бирок болбойт экен. Буну менен деле баягы бардыгы токтоп калган жок дегендей, алар кайрадан баягы экономиканы жандандыруу аракеттерин көрүп атат. Демек, бул жагынан алганда Швеция өкмөтү кайсы бир деңгээлде туура кадамга бардыбы деген менде жеке пикирим бар. Азырынча ушул тапта. Келечекте кандай болорун билбейбиз. Ал эми себеп дегенде экономиканы дагы сактап калды. Бардык тармактар калыбында иштеп атат.
бирок албетте муну менен баягы мурдагыдай экономика кыймылдап, мурдагыдай бир болуп аткан жок. Себеп дегенде азыр кафе ресторандардын, ошол эле чач тарач, ошол эле жанагы гимнастика, фитнес залдары, айтор коомдук жайлар, элге кызмат кылуучу жайлардын соодасы солгондады. Элдер мурдагыдай көп көчөгө чыгып, коомдук жайларга барбай, өздөрүн самоизоляция калды, өздөрүн карантин калды. Коомдук жайларга чыкпастан үйүнөн тамак жасап жеп, айтор ушундай чараларды көрүп атат. Бирок жумуштарына барып иштешип атканын байкап атабыз. Ошол эле автобустарда, поезддерде мурдагыдан 30-40%га чейин жүргүнчүлөрдүн саны азайды дегендей. Демек бул дагы экономикага кандайдыр бир терс таасирин тийгизет. Ошого байланыштуу, ошо экономиканы жана ошол эле бизнестерди сактап калуу үчүн швед өкмөтү алгач эле ошол марттын башында эле, февралдын соңу, марттын башында $30 миллиард каражатты ошол экономиканы колдоо үчүн бөлдү. Бул эмне, кайсыларга жумшалат? Бул биринчиден ошол мамлекеттик жана жеке секторду, бизнесте иштеген жарандар ооруп кала турган болсо, алардын больничный деп коебуз го, компенсациясын мамлекет төлөп берүүнү өзүнүн мойнуна алды. Андан тышкары убактылуу жумуш иштери кыскарып, үйдө отуруп калгандардын апрель-май айындагы айлыктарын мамлекет төлөп бербей болду. Андан тышкары ошол бизнести жана ошондой эле жеке сектор, орто, чакан, жогорку бизнести ошол пандемиядан, коронавирустун айынан экономикасы жабыркап кыйнала турган болсо, салыктан, негизги салыктан жана НДСтен 1 жылга бошото турган болду. Муну финансы министри эсептеп, болжолдуу түрдө бул 1 жылда эгерде ушул салыктардан бошотсок, өлкө бюджетине дагы $30 миллиард түшпөй калат деди. Демек, $60 миллиард каражатты экономиканы колдоо үчүн бөлдү. Эгерде пандемияны ар кандай прогноз болуп атпайбы, жайында да токтошу мүмкүн, күзүндө, жаңы жылга чейин барышы мүмкүн деп, ошондуктан баягы бул чаралардын дагы алдын алуу үчүн деп дагы Борбордук банк $50 миллиард бөлүп, аны камдап турат. Эгерде бул бөлүнгөн каражаттар жетпей калса, дагы кошумча $50 миллиард бөлүү жагы каралып жатканын айтып кетиш керек. Эгерде салыштырып айта турган болсок, мына кыргызстандыктар үчүн көп айтып жүрөбүз, мисалы Орусия $50 миллиард каражатты бөлүп, ошол жарандарды экономиканы колдоо үчүн бөлдүк деп айтып атат. Бул деген ошол 130 миллион халкы бар Орусиянын абалы, жана ошондой эле 10 миллион халкы бар Швециянын абалы. Бир $60 миллиард тегерегинде бөлүп атат. Орусияныкынан дагы көбүрөөк. Ал эми элдин саны 10 эселеп аз, 10-12 эсе. Ушул нерсени айтып коюш керек. Андан тышкары Швецияда жарандар өздөрү тартиптүү келишет экен. Булар деген баягы мамлекет уруксат берди, көчөдө блокпосттор жок, полицейскийлер тоспойт, текшербейт, коомдук транспорттор иштеп атат деп эле бири-биринкине конок барбай, мурдагыдай тапырап кафе ресторандарда жүрбөй, мурдагыдай парктарда жана башка жерде жүрбөй, зарыл иши болбосо үйлөрүндө отурушуп атат. Дем алыш күндөрүн үйлөрүндө, короосунда же болбосо мындай үй бүлөсүнүн ичинде гана өткөрүп атат. Мурдагыдай чоң компанияларда токтотушту. 50дөн ашпагыла деди, 50дөн ашпаган нерсени карманышып атат. Мына ушул жагынан бул албетте адамдардын аң сезими жана ошондой эле тарбиясы, менталитети жагынан дагы ошол коронавирус ушундай ачык карантин болбой турса дагы мындай жайылып кетпей кармап турган себептеринен бири болсо керек. Мисалы азыр дүйнөдө көп өлкөлөр, анын ичинде Европадагы дээрлик бардык өлкөлөр карантинге алып бизнести жана башка бардык тармактарды токтотуп койду. Таал чараларды киргизип атат. Көчөгө чыкса, ошол эле Италия, Испанияда жанагындай жүздөгөн евролук айыптарды салып атат. 1000 евролук айыптарды салып атат. Ошентип баягы жарандарын кармап аткан болсо, Швецияда андай болгон жок. Жана ошондой эле мен жогоруда атап өткөн бир катар мамлекеттерге салыштырмалуу бул жакта ооругандардын саны азыраак болду. Бирок ооругандардын санынын ичинен каза тапкандардын саны да көбүрөөк болуп атат.
ошол жөнүндө айтып кетебиз. Ошол эле Италияда, Испанияда, ошо Швецияда көп болуп атат. Муну дагы көп адистер айтышып атат. Бул жакта картаң адамдар көп деп. Бул жакта 80, 90, 100, 110, 120, 130 жашка чыкканга чейинки адамдар бар. Анан аларга эгерде пандемияга, коронавируска чалдыга турган болсо, алардын организм көтөрө албай көпчүлүгү каза болуп атат деп атат. Азыр алдыда ошо сөзүм куруу болбош үчүн бир катар коомдук жайларда, коомдук транспорттордо, көчөдө айтор тартылган тасмам бар. Ошо тасманы көрүп алсаңар, элдер кадимкидей автобус бүтүп турушат. Достор, азыр бул жерде кете турган автобустардын расписаниясы. Азыр 700 автобус Эскилстуна дейт. 2 мүнөттөн кийин кирет экен. Мына элдер кадимдей эле автобустарга түшүп атат. Швецияда коомдук транспорт, анын ичинде автобус, поезд 1 саат 1 мүнөткө да токтогон жок. Tåget går till Hjulsta. Швецияда бардык дүкөндөр иштеп атат. Анын ичинде ошол эле строй материал саткандар, мебель саткандар, кийим, бут кийим саткандар, азык-түлүк, айтор бардык дүкөндөр иштеп атат. Мына мен азыр бут кийим саткан дүкөндөм. Ичинде элдер жүрөт. Мына кийим саткан дүкөндөр адаттагыдай эле иштеп атат. Кардарлар Jag köper ett presentkort på 500, men Ly vet inte om man gör det. Мына чач тараштар иштеп атат. Мурда эртеменги 10дон кечки 7ге чейин иштеген болсо, азыр бир аз убакыты кыскартылыптыр. Биринчи күндөн 5-нчи күнгө чейин 11ден кечки 5ге чейин иштейт экен. Бул коронавирус пандемиясына байланыштуу. Ал эми бирок ачык иштеп атат. Электроника дүкөнү кардарларын ачык тосуп алып жатат. Мына өзүңүздөр көргөндөй, Швецияда жайбаракат турмуш, албетте элде кооптонуу бар, бирок жайбаракат турмуш. Эл көчөдө ээн эркин жүрөт, карантин жок. Жана ошондой эле ушундай заман эртерээк дүйнө жүзүнүн бардыгына келсин. Карантиндер жоюлуп, оорулуулар азайсын деген үмүт менен бүгүнкү тарткан видеобузду, блогумду жыйынтыктайм. Жана ошондой эле биздин каналга катталыңыздар. Бул жака дагы кызыктуу маектерди, кызыктуу ар бир тармактагы көрүнүштөр боюнча видео блогторду даярдап турам. Алдыда ошол коронавируска үй бүлөсү менен чалдыгып, айыгып чыккан жарандар менен маекте болот. Ошондуктан каналга жазылыңыз, атайын коңгуроону басыңыз. Ошондон кийин сиздерге мен тартып, анан интернетке киргизген, каналга киргизген видеолор сиздерге барып турат. Жана бардык маалыматтарды түз алып турсаңыздар болот. Комментарий калтырыңыздар.